Мына эки айтып кеткен бизде Аманбаев көчөсү боюнча Алмаз Абдулдаевич биздин съездер боюнча ушу быйылкы жылга мэрияда көтөрүп атат, жогорку кеңештен дагы көтөрдүк элек. Бир топ маселени кат жүзүндө эле берип атасыңар, бирок эч бир пока жыйынтык чыга элек да. 2025 жылдын 10-июнь күнү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынынын алкагында эл өкүлдөрү Балчы шаарына келишти. Депутаттар шаардагы бир катар көйгөйлүү маселелер менен таанышып, жергиликтүү тургундардын кайрылууларын угушту. Биз ошо мурда күнү комитет жыйыны менен келгенде ушу Балчынын жанагы пляжына чейин перрон барат экен, темир жол менен келдик, өзүн көрдүк. Чынын айтканда Балчы шаары кийинки убактарда абдан динамикалык түрдө өсүп келатат. Чынында баягы ысык көлдүн кире бериши, туристтерди көп кабыл алган шаар. Анан көйгөйлөр бардык шаардагыдай эле көйгөйлөр бар экен. Көбүнчө баягы АТР реформанын алкагындагы болгон маселелер мына ишкерлер көтөрүп атат. Жанагы кызыл линияны өтө кенен алып коюптур, ошону кичине жылдырса бизге дагы баягы ишкерлик кылып жаңы соода түйүндөрү салганга депчи, ошол маселелер көтөрүлдү. Таза суу маселелери көтөрүп атат. Жол маселеси көтөрүп атат. Биз бул эл көтөргөн маселенин баарын сөзсүз түрдө комитеттин чечимине киргизип, аткаруу бийлигине табыштап, анан көзөмөлгө алабыз аткарылышына. Жыйында шаар мэрия Азамат Арнабек уулу Балчы шаарынын Аманбаев көчөсүнүн абалы, Ак Өлөң жаңы конушундагы улуу манысчы Саякбай Карлаев эстелигинин айланасындагы маселелер жана жаңы курулуп жаткан Абдулдаев мектебине байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрдү. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич абдан жакшы республикалык бюджеттен былтыркысына 300 миллион бөлүп берип, ошо 300 миллионду асфальт этип алдык десек болот. Азыр жакын арада ошо 300 миллиондун аткарылган иштери боюнча ачылыштарын кылабыз. Быйылкы 2025 жылга 1 миллиард деп киргизгенбиз. Ошо 545 миллиону Кудайым буйрса иш башталды. Ошо 545 миллиондун ишин биздин президентибиздин иш башкармалыгынын начальниги, жетекчиси Канат Тургунбековичтер жүргүзүп атат. Кудайым буйрса. Бизде маселе бар. Жолдор боюнча, Балчы боюнча айта турган болсок, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде эки мамлекеттик жол бар. Бул Жусуп Абдурахманов көчөсү, андан кийин Жумгалбек Аманбаев көчөсү да. 2017 жылдан бери балыкчы корунду жолу ремонттолуп келет. Ошолордун катарына биздин ушу экинчи мамлекеттик жолдо кирип калган да. Анан ошо 2017 жылдан бери бүтпөй, 2020 жылы Садыр Нуркожоевич келгенден баштап асфальттанып иштери башталган. Ошо кичине тротуар иши, анан бир 4 съезди калганда. Анан жыл сайын биздин эң чоң көйгөй ошо жол болуп келатат. Анткени мектеп, бала бакчалардын баары ошол жерде жайгашкан. Анан ошону быйылкы менен бүтүп беребиз деп убада берилген. Бирок ошо быйылкыга элдер абдан күтүп турат десек болот бул боюнча. Экинчи бир маселебиз бар, абдан чоң, бул курулуш иштери боюнча. Ак Өлөң калктуу конушу бизге кошулган. Былтыр Саякбай Карлаев атабыздын 130 жылдыгын өткөрдүк. Ошо музей башталган болчу. Музей дагы ошо 2017-18 жылдар башталыптыр. Анан ошол музей да бүтпөй келет. Ошо маселени көтөрүп келишек да. Ушул жагында бир көзөмөлгө койсоңуздар. Бул маселелердин ар бири көчмө жыйынынын расмий протоколуна катталып, тиешелүү министрлик жана мекемелерге тапшырмалар жүктөлдү. Бул музейдин иштери боюнча эми бул шаар курулуш компаниясы тендерден утуп алып жумушту баштаган экен, бирок орто жолдон жумуш токтоп калып, бул компания өзү банкротпуз деп объявлять этип, бүгүнкү күндө келишим Ысык көл УКС тарабынан жана шаар курулуш компаниясынын ортосундагы келишим жокко чыгып, бүгүнкү күндө ошол сметасын кайра перерасчет кылып эсептеп атабыз. Ушул июнь айынын аягы менен Кудай буйрса тендерге чыгып, анан жаңы бир компания менен андан арынан ишибизди улантып, жылдын аягына чейин толук курулуш иштерин бүтүрүп пайдаланууга беребиз деген бир ойдо турабыз. Балчы шаарындагы Абдулдаев мектеби бул 18-жылы башталган экен, бирок ортодон бир компания менен келишим түзүлүп, тендерден жеңүүчү болуп табылып келишим түзүлүп, ал компания ишин жакшы жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу ал компания менен дагы УКС тарабынан келишим жокко чыгып, бүгүнкү күндө башка ушу Гигант строй компаниясы менен иш жүргүзүлүп келатат. Бул жерде азыр бул эми аябай чоң мектеп экен чындыгында. Анан курулуш иштери азыр бүгүнкү күндө жанданып баштады. Бул мектепти ошол кийинки жылга эксплуатацияга беребиз деген ойдо турабыз.
Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө депутаттарга АТРдин алкагында кошулган аймактардагы маселелер дагы айтылды. Бул чүй суусу Орто Токой суу сактагычынан баштап Кызыл көпүрөгө чейин. Баягы жээгинде үлүш жерлер бар да, эндеги жокпонуп 2 айдарыбыз бар аябай. Жээгин баягы ошо чүй суусу жылдан жылга жеп отуруп, ээн үлүш жери уже жоголуп кеткен, суу жеп кеткен. Ошону эртерээк баягы суунун нугун буруп тозуп, кандай бир жол менен тозуп, суунун нугун буруп берсеңиздер дейт элек. Анан ошол суу чүй суусунун үстүнөн өткөн көпүрөлөр, айылдарга келген көпүрөлөр аябай оптабалда турат азыр. Эмнегеден ал жерде дагы 10 миңден бери Сайзоонан бери көпүрөлөр оңдолмок да. Ошолорго көңүл буруп койсоңуздар. Комитеттин жыйыны Балыкчы шаардык мэриясында өтүп, ага жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары тиешелүү министрликтин жетекчилери, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү бийлик катышты. Мамлекеттик ошол темир жолуна ыраазычылык билдирип койгум келип атат. Мынакей канча деген мынакей өзүбүздүн күчүбүз менен мамлекет башчысынын демилгеси менен өзүнүн мамлекет акча берип мынакей темир жол салып атат. Бул биздин тарыхыбызда болбогон нерсе да. Бул бирден бир келечекте ошол Ысык-Көл областындагы Ысык-Көл мындай элдеринин экономикасы көтөрүлүп турган нерсе да. Мынакей пляжга чейин алып барып койду да. Анан өздөрүнүн жумушун көрүп, биз мындай көңүлүбүз ток болуп, мындай көңүлүбүз көтөрүлдү деп айтсам жаңылышпайм да.